Сузакта 5 балалуу жаш келин өмүрүн кыйды. Анын бул кадамына ата-энеси ишенбей жатат. Сузакта өз жанын кыйган деген 24 жаштагы келиндин жакындары анын мындай кадамга баруусуна ишенишпейт. Маркум Кансулуу Эшботонованын жансыз денесин 23 апрелде кечинде короосундагы сарайда асылып турган жеринен табылган. Малым болгондой ал 5 баланын энеси болгон. Балдардын кичүүсү 1 жаш 3 айлык эгиздер. Баласын жоготуп, кан жутуп турган Дамира Жолдошова кызы менен күйөө баласы буга чейин көп жолу таарынышып, урушкан учурлар болгонун айтат. Же бир орган тараптан, же бир өздөрүнүн ушундай иш болуп туруп ушинтип калыптыр деп дагы деле бирөө бут басып келерди. Өрттөлгөн имаратта желек желбиреген Достук заставасынын бүгүнкү көрүнүшү. 29 апрелде Кыргыз өлкөсүнүн Баткен облусундагы Тажикстандын чегарасына жакын жайгашкан айылдарына кол салуу болгон. Агрессивдүү кол салуу Тажикстандын куралдуу күчтөрү тарабынан жасалып, анын кесепетинен 36 адамдын өмүрү кыйылды. Ошол күнү кол салгандар тарабынан өрттөлгөн үй, мектеп, дүкөндөрдүн катарында Баткен районундагы Достук чегара заставасы дагы бар. 29 апрелде кечке интернет желелерине төмөндөгү сүрөт тарап, чегара кызматы Тажикстандын тарабынан Достук заставасына дагы кол салуу болгонун ырасташкан. Кыргыз-Тажик чегарасында жайгашкан Достук заставасы 2019 жылдын январь айында салтанаттуу түрдө ачылган. Анда аскерлер үчүн керектүү шарттар түзүлгөн. Ал аскерлердин моралдык, психологиялык абалын жакшыртуу максатында да эске алуу менен салынган. 1999-2000 жылдары Кыргыз өлкөсү башынан өткөргөн каргашалуу окуядан кийин застава куруу чечими келип чыккан. Ага чейин мында чегарачылар үчүн жайлар болгон эмес. Достук чегара заставасы 12 чакырым аралыктагы жерди кайтарып турат. Баткенде жарылбай калган снаряддарды зыянсыздаштырууда. Коргоо министрлигинин саперлор тобу Баткен районунун Актатыр айыл өкмөтүнүн Орто Боз айылында жарылбай калган зыянсыздандыруу иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматынан билдиришти. Бүгүн саат 9:00 карата Кыргыз-Тажик чегарасындагы кырдаал туруктуу деп баалады. Өткөн түнү ок атышуулар жана башка окуялар катталган эмес. Жарылбай калган снаряддарды зыяндаштырууну иштерине байланыштуу Кыргыз-Тажик чегарасына жакын жайгашкан кыргызстандыктарды жарылуунун үнүнөн дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырабыз деп айтылат маалыматта. Облустуу чегарачылар тыкыр кайтарып күчөтүлгөн режимде кызмат өтөп жатат. Май айында бензиндин баасы дагы 2 сомго кымбаттайт. Май айында Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 4%га кымбаттайт. Бул тууралуу өлкөнүн нефти трейдерлер ассоциациясынын директору Канат Ешатов Спутник KG маалымат агенттигине билдирди. Анын айтымында, мунайдын баасы дүйнө жүзүндө жогорулап жатканы байкалууда. 2-майга карата алынган маалыматкалай Brent маркасындагы баррели $66,82 түзүүдө. Ешатов Россиянын мунай базарында наркы өсүп жатканы байкалганын билдирди. Ал кошумчалагандай, күйүүчү май Россиядан экспорттук пошлинасыз, башкача айтканда дүйнөлүк баадан арзандатылган наркта алынат. Ушул жылдын 4 айындагы пошлинадан үнөмдөлгөн каражат $6,2 миллион түзөт. Ешатов бир да өлкө Кыргызстанга мындай ыңгайлуу баа менен мунай бербей турганын белгиледи. Бүгүн АИ 92 маркасындагы бензиндин баасы 48,5 сом, ал эми АИ 95 50,5 сом жана дизель 44,5 сомдон сатылууда. Улукбек Марипов головной эч качан берилбейт. Премьер-министр Улукбек Марипов Кыргыз-Тажик чегарасындагы Ак суу дарыясында жайгашкан башы головной суу бөлүштүрүүчү жай Тажикстанга эч качан берилбей турганын билдирди. Бул тууралуу 4-майда Баткен облусунда куралдуу жаңжалда жабыркаган эл менен жолугушууда айтты. Бул суу бөлүштүрүүчү жайдын үстүндө Кайырма деген канал бар. Кайырманын башы 3 куб, бирок 1992 жылы Алматыдагы келишим бузулуп, бизди укпай 2016 жылы ошол эле 3 кубту чоңойткон. Мен ошол тууралуу айтканмын. Мен аны Баткенге күйүп айттым. Головнойго менчелик күйгөн адам болсо келсин, жооп берем. Головной эч качан аларга Тажикстанга берилбейт, деди Марипов.
Эртең Садыр Жапаров жаңы кабыл алынган конституцияга кол коюп, кыргыз элине кайрылуу жасайт. Өлкө башчы Садыр Жапаров эртең 5 майда ушул жылдын 11 апрелиндеги референдумда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясына кол коюп, кыргыз элине кайрылуу жасайт. Бул тууралуу президенттик аппараттан кабарлашты. Иш-чарага мамлекеттик бийликтин бардык булактарынын өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары, судьялар корпусунун өкүлдөрү, өлкөнүн өкмөтү, коомдук ишмерлер катышат. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу чакырылгандар коронавирус инфекциясына карата ПЦР анализ тапшырышты. Иш-чара бардык санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен уюштурулууда деп жазылат билдирүүдө. Иш-чара саат 10:00 түз эфирде көрсөтүлөт. Тажикстан аскерлеринин аткылоосуна туруштук берген брондолгон унаасынын сүрөтүн жарыялады. Тажикстан аскерлеринин аткылоосунан улам талкаланган Кыргыз өлкөсүнүн брондолгон унаасынын сүрөтүн жарыялады. Сүрөттү Бакыт Жумагулов аттуу социалдык тармактын колдонуучусу жарыялады. Сүрөттө көрүнгөндөй тажик аскерлери унаанын кузовтун жана айнегин аткылашкан. Талкаланган унаа 2019 жылы Баткен облусунун коопсуздук кызматкерлерине берилген унаа экендиги белгилүү болду. Кыргыз өлкөсү менен Тажикстандын чекарасындагы абал 29 апрель күнү таңга маал курчуп кеткен. Орусиялык блогер эксперимент жасайм деп ачкадан өлдү. Орусиялык блогер Виталий Виграновский ачкадан өлдү. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Маалым болгондой, ал таптакыр наар татпай 40 күн жашап көрүүнү чечкен. Ачкачылыктын 10 күнүндө Орусиянын абасы жакпай Абхазияга жер которгон. 20 күнүндө организми тазаланып жатканын сезгенин, өтө эле арыктап, күч-кубаты калбай баратканын өзүнүн каналына бөлүшкөн. 30 күнүндө дене табы көтөрүлүп баштаган. 35 күнү абалы оорлоп, көз жумуп кетери белгилүү болуп турса да, ачкачылыгын токтоткон эмес. Тилекке каршы 40 күнү бул дүйнө менен кош айтышкан. Блогер Виталий ачкачылык кармаган ар бир күн ВКонтакте баракчасына түз эфирге чыгарып, абалын кабарлап турган. Айсулуу Тыныбековага жакындары өзгөчө куттуктоо даярдашты. Кыргыздын сыймыктуу балбан кызы Айсулуу Тыныбековага жакындары жана достору өзгөчө куттуктоо даярдаган. Бул тууралуу алып баруучу Айзада Жамгырчиева социалдык тармактагы баракчасына видео жүктөдү. Эч бошобой, машыгуу, үй болуп жүргөн сулуубузга бүгүн сюрприз даярдадык. Эптеп 5 мүнөт убактысын алдык. Алдыда чоң бир жоопту мелдеш турат. Келиңиздер, жакшы ниет кылып, жеңишти эңип келсин дейли деп жазган ал. Ал эми Айсулуу Тыныбекова ага күтүлбөгөн нерсе болгонун айтып, видеода жигити колун сураган эмес, туугандары жана достору куттуктап келишкенин, жакын арада өтүүчү мелдешке каттуу даярдык көрүп жатканын билдирген.